Assalamu алейкум достор, барыңыздарга Мизури штатынан чоң салам. Бүгүн Америка Кошмо штатында дем алыш күн. Орусча айтканда воскресенье, англисче Sunday. Эрте мененки саат 8 болду, эрте тургам. Бүгүн биринчи жолу Амазондун жүгүн алабыз. Азыр мен 25 майл айдап барсам, Амазон бар экен, бирок жүк 10:45-те аласыңар деп турат. Анан Колорадо, Денвер деген жерге барып, Колорадо штаты, Денвер шаарына Амазонго түнкү саат 2:40-та жеткизиш керек экен. Убакыт абдан аз, Амазон абдан так иштейт. Мен азыр деле бара берсем болот Амазонго, бирок кайра киргизбей чыгарып ийиши мүмкүн. Көптөгөн видеолорду көрдүм, көптөгөн жигиттер менен сүйлөшсөм, жүк алганы барганда кечикпеш керек, бирок 1 саат эрте барсаң эчтеке болбойт дейт. Эгер мен 1 саат эрте барып калсам, өзүнчө жана чекин кылган жерден регистрация жасап койсом, эгер жүк даяр болсо берет, эгер жүк даяр болбой калса, өзүнчө паркинг лот, жана тракторду, баптейлдерди токтото турган жери бар экен. Ошол жака барып токтотуп коём. Анан алар сообщение жибергенде даяр жүктү, даяр трейлерди илип, баягыдай эле сүрөткө тартып, инспекшн өткөрүп туруп, анан жолго чыгып кетебиз. Азыр менде 2 саат 45 мүнөт болуп атат, билбей атам эмне кылыш керек. Азыр чыгып жолдо Лавс деген заправка бар экен, ошол жака кирип жакыныраак болуп калат экен, бир ар жакта бир канча майл, бир 10 чакты эле майл калат экен. Же ошол жака барып күтүп турсамбы, же аяка барып сууга түшүп, курсакты тойгузуп даярданып турсак, Амазонду алабыз. Анан ал Амазонго барганда, чекин кылганда, ичинде эмне кылып атам, видеого тартканга аракет кылам. Бирок Амазондун ичинен видео тартпаш керек болуш керек деп ойлоп атам. Көрөбүз. Анда Лавс заправкасын көздөй кетебиз азыр. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, көптөгөн мекендештерибиз Россияда жашайт. Анан Россиядан дагы биздин видеолорду көрүп, көптөгөн мекендештер учурашып, комменттер жазып турат. Замир иниме абдан чоң салам айткым келип атат. Ар дайым комментарий жазып, мага да жазып, чалып турат, акыбалды сурап турат. Анан Замирге караганда жубайы Акбал карындашым биздин видеолорду абдан күтүп көрөт экен. Ошон үчүн Замир мырзанын үй бүлөсүнө, жубайы Акбалга абдан чоң рахмат жана Америкадан жалындуу салам айтам. Бекем үй бүлөлүк бакыт каалайм, ден соолукта болгула, астыга көптөгөн ой максаттарды коюп жаттырсаңар, ошол ой максаттардын баары ишке ашсын. Калган Россиянын көптөгөн шаарында жашаган мекендештердин баардыгына жакшынакай ийгиликтерди каалайбыз. Мекенден алыс жүрөсүңөр, бекем ден соолукта болгула. Замир, Акбал, ушул видеону чыкканда көрүп койгула, дагы байланышып турабыз. Анда биз жолго чыктык. Лавс заправкасына кирип чыктык. Амазонго 8 майл калды. Анан Амазонго барганда биз деген safety vest деп кийишибиз керек, жанагы сары, кызыл жилеттерди. Анан биз дагы
шлепкачан жүрөбүз. Шлепкачан болбойт. Бутка дагы жабык бут кийим кийиш керек. Андан тышкары мындай экен. Эгерде Amazon жүк даяр деп өзлөрү жиберсе, анда биз убакытты күтпөй эле бара берсек болот экен. 2 саат, 3 саат, 4 саат эрте бара берсек болот экен. Эгер Amazon ошондой билдирүү жибербесе, жүк даяр деп, анда 1 саат калганда барат экенбиз, достор. Моякта жалаң мына баптейлдер, трейлери жок иштегендер да. Power only деп коет, ошолор каалаган трейлерди алып кете берет. Кызыл машканда тетигил жерге токтотуп койдук. Бул жакта да баптейлдер экен. Азыркы учурда трейлери жок иштегендер абдан көбөйүп кетиптир. Мурда мынчалык көрчү эмеспиз. Анда Кудай буйрса азыр 10-15 мүнөттө Amazonго барабыз дагы. Ичине толкундоо сезими болуп атат. Жанагы Amazon Relay деген программаны азыр колдоном. Жакындаганда ошону жумушка даярмын деп басыш керек экен, анан бүт данныйлар чыгат экен. Биз болсо ал жака трактын номерлерин, данныйларын баарын киргизип койгонбуз. Сүрөткө тартканда эле кайсы жүккө келгенибизди билишет экен алар. Достор, мына Amazon'дун ичине кирдим биринчи жолу. Баягы чекин офиске келип экран болот экен. Анан ошол жактан мен ала турган жүктүн акыркы 4 цифрасын сурады. Ошону эле айтып койдум. Анан мага деген, азыр сиздерге көрүнөбү билбейм. Паркинг лот дейт. PS 302ден трейлерди аласың дагы чыгып кетесиң дейт. Азыр мен деген могу катары менен санап бартам. 302 деген тетиги оранж цвет турбайбы? Ошонун жанындагы трейлер экен. Азыр ошону илебиз дагы. Amazon'дон чыгып кетебиз. Мен деген кичине толкундандым. Азыр ушул жүктү алып алсам, уже бүттү. Amazon'дун ишин билип калам, канча керек, эмне кылыш керек. Анда кеттик трейлерге. Достор, мына Amazon'дун трейлери, номери турат. Бардык жерин сүрөткө тарттык, документтери бар экен, коштук. Капталдарын бүт баарын текшердик. Светтерин баары күйөт экен. Amazon'дун трейлери негизи жакшы болот да, состояниясы. Бүт дөңгөлөктөрдүн баары состояниясы жакшы экен. Артынан карайбыз, абдан кооз жер экен, карагылачы. Анан могул жеринде бүт светтердин баары күйүп турат. Номерин тарттык. Силди эки жагынан тартып койдук. Мияктан дөңгөлөктөрдүн баарын тарттык. Состояниясынын баары жакшы экен. Азыр анча-мынча кагаздарды карап алып, жолго чыгабыз. Убакыт абдан аз. Мына Amazon деп жазып турат. Жолго чыктык анда, достор. Дагы жолдон убакыт болуп калса, видеону улантабыз. Достор, бул жакка келип сүйлөбөсөм, ато тияктан үн угулбай калат. Азыр Мизури штатындамын, 70-чи жол. Колорадо Денверге бартам, 816 майл экен. Анан мен бул жактагы заправкаларды, эс алуучу жайларды жатка билем. Анткени мен бул жакка ар дайым келем да. Анан Мизури, Сант-Луистен баштап Денвер, Колорадога чейин карасам, соляркалардын баалары кичине кымбаттап калыптыр. Мурда 3.50, 3.40 да куюп атканбыз.
Азыркы учурда солярканын баары $4 өйдө болуп калыптыр. Ана мен ошо 49-чу экзиттен 70-чи жол, Миссури штаты. Анан 118ден көп куям. 49ду карасам $3.97 экен. Калган заправканын бүт баары 4төн өйдө. Азыр солярка куябыз. Анан деген мен деген Канзас штатына киргенде тол деп коет, баягы платный жолдон өтөм. Ошондо биздин азыркы компания берген EasyPass жарабайт. Бул EasyPass атыякты болсо так деген жер. Ошон үчүн мен деген бул заправканын ичине кирип, ATM'ден наличка акча чыгарып алышым керек. Bir $100 салып коюшум керек. Мен тияққа өткөндө где-то bir $9, келатканда $9 наличка акча төлөйм. Текшерип коюп атабыз, сил жакшы эле турат. Трейлердин светтеринин баары күйөт экен, жакшы. Дөңгөлөктөрү жакшы качество экен. Мондай брызговиктер мына пластмасса сыяктуу экен. Уже солярка бүтүп калды го, азыр заправканын ичине кирип, анан реситти алып чыгалды. Тетигил жерде солярка 3.94 деп жазылып турат. Азыр тракстаттын ичине кирип чыгалы. Биз Гревештен, могул жерден триппек деп документтерди жиберебиз. Мияктан азыр наличка $100 чыгарам. Анан бул жерден болсо азыр бая солярка куйдум да, ошонун реситин чыгарып алышым керек. Бул жактан азыр $100 наличка акча чыгардык, бирок комиссионный $4.95 кармап калды. Достор, мен деген бул жумада азыр деген 6-чы жүгүмдү апаратам. Бир да жүктү $2 ылдый берген жок. Биз ар бир майыл айдаганда төлөп берип атпайбы? Ошону санап атабыз да. Общий гроссту алганда ушул жүктү апарсам где-то bir 7,5 тегерегинде болуп калды го деп мен точно санай элекмин, бирок 6-чы жүктү апартам, 2-нчы күнү жумуш баштагам, бир да жүктү $2 ылдый берилек. $2, 3, 2.30, 2.50 болуп, $2 менен $2.50 ортосунда болуп атат. Жакшы, акырындан иштеп атабыз. Эми бул жакты сиздерге көрсөтпөй эле коеюн, баягы ар дайым эле көрсөтүп жүргөн нерселер. Андан көрөк трака баралы дагы, жолго чыгалы достор. Түнкү саат 2:50 дейт, 3-тө жеткизишим керек экен, бирок мен түнкү саат 11-12лерде эле жетип барам го дейм. Диспетчер жигиттер абдан жакшы жардам берип атат. Суроо болгондо жазып коем, ответи бир 20-30 секундта келип калат. Погода ысык. Бирок чыдаса болот. Достор, бүгүн эртең менен Амазондун жүгүн алганда өтө деле оорчулук болгон жок. Амазонго жакындаганда атайын Amazon Relay деген программаны күйгүздүм. Start Work деген кнопка бар экен. Ошону басканда сразу эме чыгат экен, картасы чыгат экен, кайсы жол менен барыш керек деп. Ошол абдан сонун көрсөтөт экен. Амазонго жеткенде бүттү, өчкөндөн кийин 5 майл менен айдаш керек экен. Абдан акырындан айдап барыш керек экен. Барганда мурда security отурган жерде бир дагы киши көрүнбөйт. Анан барганда стоп деген сайын бар экен. Ошонун жанына токтоп терезеңди ачканда ар жагында чоң телевизорго окшогон экран болот экен дагы, бир жагында камера турат экен. Ошол камерага эмени мындай көрсөтүп коюш керек экен, жанагы Amazon Relay деген программаны. Анан сразу эле билишет экен, баягы DOT номерди сүрөткө тартып, баягы трак кайсы трейлерди алганы келди билет экен. Ана мени бир гана суроо берди. Жанагы ала турган жүктүн номери болот да.
load номер деп. Ошонун акыркы 4 цифрасын айт деди. Ана мен микрофонго айттым, 4 цифра акыркысын айтсам эле күтүп тур деди. Ар жактан болсо уже правилалар чыга баштады чоң экрандан. Сен мияктан деген жана safety base кийишиң керек. Ачык шлёпка кийбей, жабык бут кийим кийишиң керек. Дагы эмне деп чыкты? Ошондой правилалар чыгат экен. Анан ошол правила чыккандан кийин 5 майлдан ашык айдаба деп ошентип тургандан кийин эле мага деген кайсы паркинг лотко барып айдайсың дагы даяр трейлер турат, ошону алып кетесиң деп жашыл болуп чыгып калды. Анан дагы бул жакка сүрөтүн коюп коем экрандан. Анан мен айдап бардым дагы трейлерди илдим. Трейлер менен трактын ортосундагы кабелдерди туташтырдым, анткени светти текшериш керек да. Баары күйөт экен, баары жакшы экен, жана сиздерге көрсөттүм. Сүрөткө тарттым. Анан деген компанияга жазып койдум, саат мынчада кирдим деп. Анан ошо Amazon Relay деген программанын ичинде дагы сүрөткө тарта турган жери бар экен. Трактты трейлерди 4 жеринен тартыш керек экен, астынан, аркасынан, капталынан. Ошентип тартып туруп, эметсем бир PR код чыгып калды. Анан сен деген уже чек-аут кылсаң болот дейт да, кете берсең болот дейт. Анан мен деген уже security'дан өтүп баратканда камерага кайра токтодум да, ошол PR кодду көрсөтүп койсом эле жашыл күйүп кете бер. Анан деген аякка да жазды SC01 деген паркингке тыштайсың Денверге барганда деди. Болду, эч кандай орчулук болгон жок. Анан чыгып туруп бул биз лоудбукка да киргизебиз да, кайсы трейлерди алдың. Анан деген ошо bill of loading'дин номерин киргиздик. Бул программа абдан жакшы көрсөтөт экен. Эмени картасындагы канча майл айдайсың, канча саат айдайсың деп. Анан аягында компанияма диспетчерлерге жиберип койдум. Саат мынчада кирдим, саат мынчада чыктым деп. Болгону 25 мүнөт кармалдым. Эми кетип баратабыз, Кудай буйрса. Эми толук деле түшүнгөн жокмун. Бир кете бир 60-70% түшүндүм. Түшүнүп калдым. Эми жүктү апарганда дагы Amazonго киребиз. Ошондо бир 100% түшүнүп калып, анан каалаган жүктөрдү ала беребиз го деген ойдобуз. Жакшы, мен экинчи күнү жумушту баштагам. Мен биринчи күнү жүктү жеткизсем дагы бир жүк алганга жетчет экенмин. Ошондо бир жумада 7 жүк ташыйт экенмин да. Ар бир күн сайын 7 жүк ташыгандай болуп калат экен. Бирок мен бир күн иштеген жокмун. Мизуриде эс алып жаттым, достор. Ошондой дагы маалыматтар болуп калса чыгарып турабыз. Бул видеолорду мен Кыргызстандан бул жака келем, же болбосо бул жакта трака жаңы келип иштейм деген мекендештерге атайын тартып атам. Ато бул жакта Amazon'до көптөн бери иштеп жүргөн мекендештер таарынып жүрбөсүн. Бул эмне эле айтып атат депчи. Жеңилирээк болсун деп атам да. Мен дагы ошо Россиядагы көптөгөн мекендештердин видеолорун көрөм. Жана таксиде жүргөн. Абдан сонун жагат мага. Анан алар ар бир клиентин алганда мынча майл жүрдүм, мынча километр жүрдүм, мынча сом рубль төлөп берди деп аягында итогун чыгарып атпайбы. Комфорт, бизнес деп. Бул анан сменди бүткөндө күн сайын чыгарып видеолор чыгарып атышат. Мен бул күнү мынча доход көрдүм, анын мынчасы арендага кетет, мынчасы соляркага, бензинге кетет, мынчасы мындай деп туруп аягында мен бүгүн 4000 рубль таптым, бүгүн 5000 рубль таптым деп көрсөтүп атпайбы. Ошо сыяктуу биз дагы силерге маалымат болуп калсын деп, бул жакка келгенде кыйналбасын деп видеолорду чагылдырып жатабыз, достор. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар. Же болсо силерге деген коштошоордун аркасында жанагы Relay деген, Amazon Relay деген программаны деле көрсөтүп койсом болот. Мондай экен. Көрдүңүздөрбү? Жакшы көрүнөбү, көрүнбөйбү? Мыякта азыр 6050 Вашингтон Стрит, Денвер, Колорадога барат экенмин. Мыякта мына навигейтти басып койсоңор, бүт азыр картасын көрсөтөт. Мына, көрдүңүздөрбү? Кандай жүрөсүң, канча майл жүрөсүң? Мына 21:30 дейт. Кечки саат 11:30да жетесиң, 649 майл жүрөсүң дейт. Азыр мына старт болот дагы, мага жолумду көрсөтүп баштады. Каяка барасың деп. Только ушул картаны колдонушубуз керек биз. Ато башка жолго салып салсак, жана Amazonго жакындаганда $500 штраф салып коюшу мүмкүн бизге. Аябай бул деген KG-Line групп компаниясында правилалар аябай жестокий экен да. Ошо жестокий
правилаларга көндүрөт экен адамды.